Алай районунун Чоң Каракол айылынын жашоочуларынан альвеококкоз оорусу аныкталды. Бул илдет малдан жугат. Ал эми элетели мал чарбачылык менен алектенгендиктен оорунун пайда болуу коркунучу жогору. Атайын текшерүүдөн өткөн 500 жашоочунун ичинен 7 тургун илдетти алып жүрөт. Боор оорусу чоңдор эмес, жаш балдар арасында да өрчүгөндүктөн 7 кишинин 2-өсү жаш балдар. Аталган илдет кооптуу болуп, боорду акырындык менен жок кылат. Айыл элинин дарыгерге текшерип турууга мүмкүнчүлүгү жок. Жылына бир ирет Дени Сак ассоциациясы элет элин акысыз текшерүүдөн өткөрүшөт. Бул жылы аны айылдык кеңештин депутаты уюштуруп алып барды. Мына бүгүн Дени Сак эл ассоциациясынын врачтары келип, областтын борборунан келип, биздин айылда бүт элдин ден соолугу үчүн кам көрүп, УЗИлери менен бардык шарттары менен врачтар келип текшерип, бүгүн көп оорулар, баягы аныкталбаган оорулардын дагы аныкталып, аны дарыланууга мына шарт түзүлүп атат. Бизде ооруканалар жоктугуна байланыштуу ушул иштерди жасап отурабыз бүгүнкү күндө. Бизде бир гана ПАП бар, ал дагы 60-жылдары ушундай салынган эски пауз бар. Врачтарыбыз жетиштүү эмес. Оорулуу вирус келгенде бизде эч кандай кароого немез жетишпей калат. Себеби ошол үчүн ушул бүгүн элимди көрсөтөйүн деп өзүмдүн атынан ошон үчүн дарыгер менен сүйлөшүп көрүп атабыз. Ош шаарынан элетелин текшерүүгө 30га жакын дарыгер алып барылган. Алар мыкты адистерден куралган Дени Сак эл ассоциациясынын дарыгерлери. Алар элеттеги бейтаптарды дыккат көзөмөлдөн өткөрүп, бейтаптардын дарылануусуна көмөгүн көрсөтүштү. Жашоочуларга жер жайгашкан жерине байланыштуу оорулардын түрлөрү аябай көп кездешип жатат. Альвеокок, эхинокок деген курттар, анан хирургический оорулар аябай көбүрөөк экен бул жерде. Анан гепатологиялык боор оорулары, гепатит А, Б, С дегендер чыгып атат. Эхинокок, альвеокок деген оорулар көп экен. Ошону эске алып, биз балдардын ар бирин өткөзүп, медосмотрдан, УЗИден өткөзүп, аларга керек болсо дары жазып берейли, керек болбосо хирургдун консультациясы керек болсо аны жасайлы. Жок, жөнөкөй эле дары керек болсо аны жазып берейли деп иш баштап отурабыз. Ишибиз жакшы жүрүп атат. Аталган айылда 1500дөн ашуун калкты эскилиги жеткен бир үй бүлөлүк борбор тейлеп келет. Анда тажрыйбалуу дарыгерлер жана текшерүүчү аппараттар жок. Буга байланыштуу мындагы жашоочулар 80 километр алыстыктагы райондун борборундагы ооруканага барууга аргасыз. Эми образованный врачтарыбыз жок. Айылдан анча-мынча медиктер келип, иштеп, декретке кетип, кайта ошондо элдин көйгөйү өтөдү. Ден соолуктар аябай каралчу маселе. Ооруп сыркап калганыбызда ушул районго 80 километр жайга барып, ушул 80 километр узактыкка барып, УЗИге түшүп, айылда ушул ден соолуктарына байланыштуу кыйынчылыктар көп туулчу эле. Жашоочулар айылга оорукана курууну көп жылдан бери айтып келишет, бирок көз жаздымда калып келет. Чоң Каракол айылы Үчтөбө айыл өкмөтүнүн курамында, анда 200дөн ашуун кожолук бар. Элдин басымдуу катмары мал чарбачылык менен жана дыйканчылык менен алектенишет. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Бекмат Султанов, 7 канал, Алай району.